Сиязбек Исканалиев, ырчы, үгіт ишине катышпасакта буйруса жаран катары добушубузду беребиз. БШКнын ырчылар шайлоонун үгіт иштерине катышпайт деген чечими ырчыларды санаага салган жокпу. Назарньюз KG маалымат агенттиги пандемиянын айынан той өткөрүүгө уруксат берилбей турган тушта какаганга муштаган кылып Борбордук шайлоо комиссиясы ырчылар шайлоонун үгіт иштерине катышпайт деген чечим чыгарды. Шайлоодо каражаттап зарыл делген маселелерибизди чечип алабыз деген ырчылар бүгүн БШКнын бул чечими оор болгон жокпу деген ойдо айрым ырчыларга суроо узаттык. Сиязбек Исканалиев, ырчы, үгүт ишине катышпасакта буйруса жаран катары добушубузду беребиз. Эми Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминде кабыл албаска аргабыз жок. Элди торуган илдеттин айынан ушундай чечим чыгарууга аргасыз болушту да. Ал бул дегенибиз менен баары буйруктан үгүт ишине катышпасакта буйруса жаран катары добушубузду татыктуу деген партияга беребиз. Чынын айтсак, той менен көбүнөр адамдары оокат кылышчу. Бирок азыр тойлорго тыюу салынып, бир эле ырчылар эмес, той менен оокат кылган көп тармактагылар кыйналып жатышат. Кудайдан болуп элди тооруган илдет кетип калса эле баары жакшы болот эле. Эске сала кетсек, Сиязбек Исканалиев Кыргызстандагы мыкты ырчылардын катарын толуктайт. Булак Назарньюз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун үгүт иштерине ырчылар катышпайт. Шайлоодогу үгүт иштерине ырчылар катыша албайт. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилгендиктен үгүт иштеринде концерт, спорттук иш-чараларды уюштурууга тыюу салынган. Шайлоо алдындагы үгүт иштери маалында коомдук иш-чараларды өткөрүүдө көчөдө, стадиондордо концерт, театрлаштырылган оюн-соок, спорттук мелдештерди өткөрүүгө тыюу салынат. Мындай талаптар Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдагы өзгөртүүлөрдө киргизилген. Андыктан ырчылар шайлоо процессине жаран катары эле катышат, үгүт иштерине катыша албайт деп БШКдан маалымдашты. Белгилей кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо ушул жылдын 4-октябрында өтөт. Булак Назарньюз. Дайыр Исмадияров, ырчы, өнөр адамдары үгүт концерттерине катышпасакта жүрөгүбүзгө жаккан партияга добушубузду беришибиз керек. БШКнын ырчылар шайлоонун үгүт иштерине катышпайт деген чечими ырчыларды санаага салган жокпу. Назарньюз KG маалымат агенттиги пандемиянын айынан той өткөрүүгө уруксат берилбей турган тушта какаганга муштаган кылып Борбордук шайлоо комиссиясы ырчылар шайлоонун үгүт иштерине катышпайт деген чечим чыгарды. Шайлоодо каражаттап зарыл делген маселелерибизди чечип алабыз деген ырчылар үчүн БШКнын бул чечими оор болгон жокпу деген ойдо айрым ырчыларга суроо узаттык. Дайыр Исмадияров, ырчы, өнөр адамдары үгүт концерттерине катышпасакта жүрөгүбүзгө жаккан партияга добушубузду беришибиз керек. Өнөр адамдары үгүт концерттерине катышпасакта өзүбүзгө туура келген партияларды колдогонго укугубуз бар. Буйруса шайлоодо татыктуу деген партияга добушумду берем. Анткени шайлоого кайдыгер карабай, Кыргызстандын келечеги үчүн ар бирибиз жүрөгүбүзгө жаккан партияга добушубузду беришибиз керек деп ойлойм, деди ырчы. Булак Назарньюз. Жээнбеков, бирөөнү суракка чакырып, мени коргоого муктаж эмесмин. Өлкө башчысы акыркы убакта ар ишемби сайын маек куруп, кызыктырган суроолорго жооп берип келет. Күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги кайсы гана өлкөнүн болбосун өнүгүүсүнө жакшы түрткү болот. Ошондуктан күчтүү жарандык коомдун жана сөз эркиндигинин өнүгүшүнө жол ачып берүү керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого маек куруп жатып айтканын маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчысына мезгил менен президентке сын айткан тигил же бул журналистти, блогерди же жарандык активистти укук коргоо органдарына чакырып калганы, алардын сурак бергени тууралуу суроо узатылган. Жээнбековдун айтымында сөз эркиндигинин артында чоң жоопкерчилик бар. Ар ким өз милдетин аткарышы керек. Мен президент катары өз милдетимди аракет кылып аткарып жатам. Милиция өз милдетин аткарат. Журналист же активист сындап жазат, сүйлөйт. Сындап жазып, сүйлөп, ал да өз ишин аткарып жатат да, деди өлкө башчы. Ал алдыда чоң саясий иш, парламенттик шайлоо жакындап калганын белгилеп өттү. Өзүнө көңүл бурдургусу, тааныткысы келгендер болот. Мунун баары табигый көрүнүш. Буга ар бир саясатчы, мен баш болуп даяр болушубуз керек. Бирок ар бир жаран
коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн да жоопкерчилигин унутпаса, башка жарандын укугун тебелебесе, саясий же жөн гана адамдык маданияттын алкагында талаш, сын, талкуу болсо, ал туура көрүнүш. Жогоруда айттым, дагы кайталап айтам, милицияда өз ишин аткарып жатат, бирок мен президент катары мына ошондой суракка чакырып, мени коргоого муктаж эмесмин, деди Жээнбеков. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо ушул жылдын 4-октябрында дайындалган. Булак, Спутник KG. Бейшенбек Абдыразаков, экс-депутат, эл да бийлик да 180 градуска бурулуп, мамлекетти сактап калууну ойлонушубуз керек. Nazarnews KG маалымат агенттиги экс-депутат Бейшенбек Абдыразаков менен шайлоонун алкагында баарлашты. Бейшенбек мырза, парламенттик шайлоонун таза өтөрүнө ишенесизби? Менимче шайлоо 30 жылдын аралыгында кандай өтүп жүргөн болсо, бул сапар деле ошондой эле өтөт. Укмуштуудай өзгөрүү болот деп деле ойлобойм. Анткени шайлоонун шаңы азыр эле байкалып, мурдагыдай эле темп менен кетип, ошондогу эле ыкмалар ичке аша баштады го. БШКнын партиялардын каражатын көзөмөлдөгөн жоболору, ошондой эле добуш саткандарды жоопкерчиликке тарткан мыйзамдын күчүнө кириши шайлоонун таза өтүшүн камсыздай албайбы? Мындай мыйзамдар мурда эле бар болчу. Аны Акаев, Бакиев, Атамбаевдер мезгилинде оппозицияга каршы колдонуп келишкен. Кыскасы, шайлоону таза өткөрөбүз деген максатта кабыл алынган мыйзамдын баары эле оппозицияны гана алсыздандырууга колдонулчу. Азыр деле ошондой болот окшойт деп болгоп турам. Айрымдар бу сапар элдин таламын талашкан партиялар жеңишке жетиши мүмкүн деген божомолдорун айтып жатышат. Эл бу сапар жүрөгү эл деп соккон талапкерлерге добушун береби же дагы эле алданып калабы? Бул сапар эл акылмандыгын, көсөмдүгүн көрсөтүшү керек. Ошондой эле 30 жылдан бери кетирген катачылыгын оңдошу керек. Биз күткөн партия келбей калды деп революция кылганга чамынбай, революцияны аң сезимге кылыш керек. Тагыраагы, эл эки жолку төңкөрүштөн сабак алып, туура тандоо жасашы керек. Бу жолу алданбастан, акыретин кылып, татыктууларды тандашы керек. Болбосо эл менен иши жоктор парламентке келип, коалиция түзүп, бийликти ээлеп алса, эл жакырчылыктын сазына батып, жумушсуздуктун айынан дагы нан таап жейбиз деп үй бүлөсүн багуу үчүн мигрант болгондор көбөйөт. Ал бул дегенибиз менен азыр элдин абалы оор. Пандемиядан жапа чегип, илдетке кабылгандар жана жакындарынан айрылгандардын нерви козголуп, депрессияга батып, айласын таппай отурушат. Ошон үчүн куруу убадага, азыраак каражатка алданбай элдин талабын талашкан партияларды шайласак, баары элдин колуна өтөт. Бийликте иллюстрация болот. Бөрк ал десе баш алган мыйзамсыздык жоголот. Эгер келечекке кайдыгер карап добушубузду сатсак же арзыбаган нерсеге алданып берип койсок, анда элдин өзүнүн шору болот. Бирок учурда эл да, бийлик да эсине келе турган, баарын таразалай турган мезгилге келдик. Анткени 30 жылдык башкаруунун аягы музейдеги жылаңач аял Гейт менен бүттү. Чекит коюлду, жыйынтыкталды. Эми мындан ары да бийлик да 180 градуска бурулуп, мамлекеттик сактап калууну ойлонушубуз керек. Булак, Nazarnews. Нурзат Токтосуновага окшогон адамдар исламга кирип элге таасир берип жатса, ичиңер күйүп жатабы? Бул тууралуу белгилүү алып баруучунун көрманы билдирди. Эй теңирчилер жана батышчылар уккула. Нурзат Токтосунова, Айжан Акылбекова, Жеңишбек Жумакадыр, Рыспай Исаков, Бейшенбек Бекешев, Мыктыбек Арстанбек, Мухтар Атаналиев жана башка ушул сыяктуу маданият адамдары исламга кирип элге таасир берип жатса, ичиңер күйүп жатабы? Эми карап тургула. Жакында саясатчылар дагы исламга толук кандуу кирип келет. Ошондо күнүңөр бүтүп, башкарууну да колдон чыгарасыңар. Булак, Аргумент KG.